Assalamu алейкум, урматтуу телегөрчүлөр, ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телегөрчүлөр, биз бүгүн ушул өлкөбүздүн ички тышкы саясаты жөнүндө сөз кылмакпыз. Анткени бүгүн өзүңүздөр билгендей, элдин 80%га жакын добушун алган Садыр Жапаров бүгүн президенттик кызматына расмий түрдө ант берип, инаугурациясын өткөрүп киришти. Ушул күндөн баштап Кыргызстанда жаңы саясат, жаңы доор башталат десек болот. Мына ошол темага байланыштуу биздин мындан ары кийинки саясатыбыз кандай болот, ички саясатта эмне жасаш керек, тышкы саясатта кандай иштер болуш керек деген максатта биз атайын эксперт чакырганбыз. Биздин студиябыздын коногу Кыргызстандын мурдагы Малайзияда жана Түштүк Кореядагы элчиси, тышкы саясатта өзүнүн орду бар Кылычбек Султан мырзаны чакырганбыз. Куш келипсиз, урматтуу Кылычбек мырза. Бүгүн 28 январь Кыргызстандын тарыхында дагы жаңы бир тарых күнү ачылды десек болот. Бул ушул жаңы шайланган президент Садыр Жапаров өзүнүн кызматына расмий түрдө киришти. Бүгүн ошол ант берүү аземинде инаугурацияда бир топ өлкөбүздүн ички жана тышкы саясаты жөнүндө багыттары кандай болот, ошол жөнүндө дагы сөз кылды. Мына сиз тышкы саясатта акыркы убактарда иштеп калдыңыз. Эки чоң өлкөдө элчи болуп тышкы саясатыбызды көрүп калдыңыз. Деги эле мына бүгүнкү ушул ант берүү аземинен кийин бизде кандай ушул президентибиз, жаңы президент кандай багыттарда иш алып барыш керек, кандай болуш керек? Биринчиден сиздерге рахмат чакырганыңыздарга. Мен ошол куугунтук өткөн режимдин куугунтугунан өтүп массалык маалымат каражаттарына ошол акыркы кездердеги бийлик алмашкандан кийин, жаңы бийлик келгенден кийинки биринчи ушул маегим болуп атат. Ошон үчүн сиздерге рахмат. Ал эми бүгүнкү окуяга жөнүндө айта турган болсом, мен бул өзүмдүн пикиримде ошол адамдар бийликке келгенге чейин, келгенден кийин дагы өзүмдүн пикиримди айтып келгем, мындай жеке сүйлөшүүлөрдө. Өзү тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы эле да. Анан эгер ички саясатыбызды жөндөй албасак, бул сырткы саясатта биз ийгиликке жетишибиз бул мүмкүн эмес. Эгер мамлекетибиздеги баягы ары бери болуп, мамлекетибиздин өзүндө бир консенсуска келе албай жатып, сырткы күчтөр менен консенсуска келүү аракети бул эч кандай логикага сыйбаган эле иш болуп калат да. Бирок эми аракеттер болуп келди ушуга чейин. Бирок эң биринчи бул ички саясатта ички саясий күчтөр менен бир ымалага келип, албетте бул жерде мен коррупцияга аралашкан же болбосо андан башка ушул кылмыштарга аралашкан саясий күчтөрдү айткан жокмун. Негизинен ар тараптуу ойлогон, бирок мекенчилдик, патриоттук сезимдери бар саясий күчтөрдүн элдин биримдигин камсыздаш керек да. Эгер элдин биримдигин камсыздай алган жетекчи болсо, анда сырткы саясаттын жүрүшү дагы ошончолук эффективдүү болот. Сырткы биздин өнөктөштөр биз менен биз алар менен тең ата сүйлөшкөнгө бүт мүмкүнчүлүк болот. Эгер ичибизде, мамлекетибиздин ичинде жөндөй албай атсак, эми бул саясий жагын айттым да, мамлекеттин ичиндеги бир ынтымакка келе албай жатсак, сырттагы башка өлкөлөрдө дагы мындай ачык айтканы менен кенебестик мамиле болот. Кенебестик мамиле болгондон кийин биз алар менен тең ата сүйлөшүп, өз ара бир пайдалуу долбоорлорго жетишибиз бул мүмкүн эмес да. Ошондуктан эң биринчи саясат бул ички саясаттан башталат. Анан сиз башында айтып кеткендей, мен ойлойм бул жаңы шайланган президенттин биринчи эки тапшырмасы болуш керек деп ойлойм.
бул эл күткөн адилетсиздикке каршы, адилетсиздик коррупция жана адилетсиз мамлекеттик башкаруудагы сот системасындагы адилетсиздикке каршы ошону жөнгө салуу. Ал эми экинчиси албетте анын негизинде элдин ишенимине ээ болуу. Анан элдин ишенимине ээ болгондон кийин бул экономика өзүнөн өзү алдыга жылууга бул мындай жол ачылат да. Эми бул албетте мына Садыр Жапаровду шайлоочулар абдан чоң үмүт менен шайлады да. Эл аябай чоң үмүт менен шайлап, мындайча айтканда көп бир чоң бурулуштарды, укмуштууларды күтүп атат да, укмуштарды. Бирок бүгүнкүдөй оор абалда Кыргызстандын экономикасы сазга батып турган мезгилде, анан саясатта дагы мындай жакшы бир консенсус болбой турган учурда кыска аралыкта ушул Садыр Жапаров ушул элдин үмүтүн актай алабы? Ушул эл күткөн үмүт болобу? Мен оюмча актоого мүмкүнчүлүк башка мурдагы жетекчилерге караганда мындай объективдүү мүмкүнчүлүк абдан аз. Себеби эл алгачкы 15 жыл, кийинки 5 жыл, анан кийинки 10 жылда ушу ишеним арта берип, анан азыркысында ушундай бир феноменалдык бир көрүнүш болуп атат. Ушунча чалынып атып дагы, бирок ошолордон өтүп келип, анан азыр ушул бир акыркы бир үмүт сыяктуу болуп сезилип атат да. Акыркы үмүттү өчүрүү бул абдан опурталдуу көрүнүш деп ойлойм. Ошондуктан бул жерде жаңы келген бийликте, командада мен оюмча мындай тарыхый жактан алганда абдан чоң жүк турат. Ал жүктү алып кетүүгө албетте болот. Адамзаттын колунан баары келет. Тигил башка планеталарда дагы багынта тургандай ушундай заманда жашап атпайбызбы азыр. Ал эми ушу бир мамлекетти өнүктүрүп кетүү болгондо биз биздин кичинекей компактуу мамлекетти өнүктүрүп кетүү мүмкүн деп эле ишенем. Бирок объективдүү караганда бул абдан татаал. Мен оюмча ушул Кыргызстан тарыхындагы эң татаал учурда, бирок ошондой эле эң чоң элдин эң чоң үмүтү артылган ушундай жетекчи келип атат да. Ушундай бир парадоксалдуу көрүнүш деп ойлойм да. Ооба, бүгүн Садыр Жапаров өзүнүн сөзүндө да айтты. Аябай оор мезгилде элдин жүгүн аркалаганы келгенин, өзү чоң жоопкерчилик экенин, аны сезип атканын айтты. Ошондой эле ушу ата бабаларыбыздан бери келип аткан жана үзүлгөндү улаган, чачылганды кураган, жыйнаган президент болом деп айтпадыбы? Эми ошондо президент катары бул мына ушул инаугурациясына дагы мурдагы бардык президенттерди, мурдагы бардык өкмөт башчыларын, бардык жогорку кеңеш төрагаларын чакырып, кечеги атаандаштыкка чыккан президенттикке талапкер болгон саясатчыларды чакырып, анан эң башкысы ушул облус акимдери, район акимдери, чоң чиновниктерди чакырган жок да. Карапайым эл аябай көп келди. 80% карапайым элди, шайлоочуларды чакырды да. Ушул жерден ошонун башталышы катары мүнөздөсөк болобу ошол айткан сөзүнүн бардыгына тегиз болом деген сөз. Мен баягы өзүм оппозициялык азыркы бийликке дагы оппозициялык көз караштагы күчтөр менен, партиялар менен дагы мындай сүйлөшүп, маалымат каражатынын өкүлү катары, бир кезде дипломат катары мындай көп сүйлөшүп, маалымат алышканга аракет кылам да. Анан албетте ишенсе болот. Аны айтып атканымдын себеби ошол жаңы президентибиз менен дагы алгачкы күндөр сүйлөшкөндө дагы ушундай
сөзүнөн дагы, көзүнөн дагы абдан баягы көзүн карап ушундай ишенич жарата турган, үмүт жарата турган ушу учкундарды байкадым деп айта алам да. Анан ошону эле уландысы болуп бүгүн ушул расмий түрдө эң бийик кызматка келип атат. Менде ишеним бар. Албетте ушул акыркы учурларда бүт бийликти өзүнүн колуна албаганынын таасири болсо керек. Менин оюмча акыркы кезде менин жеке оюмда кайсы бир жактан бир мүчүлүштөр болуп атат. Себеби 30 жылда кээ бир саясий дейбизби же жанагындай кандай гана бир абал жаралбасын, ушундай эбин таап кеткен, ушундай саясатты кесип кылып алган адамдар да бар да. Анан ошолордун таасири болду. Менин оюмча анча-мынча мүчүлүштөр болду, бирок мындан кийинки жоопкерчилик албетте эми 100% өзүндө болот. Мен ойлойм, бул азыр жаңы бийлик жанагы парламентке, президенттикке кошо атаандаш болгондорду да чакырды деп айтып атпайсызбы? Ошол адамдар тоскоол болбош керек да. Тоскоол болбой тургандай бир келишимге келеби, мүмкүн болсо жардам берсин, бирок тоскоол болбосун. Ошондой болсо, анда менин оюмча айтса болот да, бул жаңы бийликтин ишине мындай бардык мүмкүнчүлүк берилди депчи. Бирок бизде көбүнчө кандай бийлик, жаңы бийлик келбей жатып эле тоскоолдуктарды жаратып баштайт. Же ал элдин баягы ишеним арткан элдин маселелерин чечүүнөн алектенеби, же болбосо ошол атаандаштардын бут тосуулары менен алектенеби. Бул ички атаандаштар. Андан сырткы атаандаш, сырткы күчтөр да бар да. Мындай бери карап жылмайганы менен артында кандай ойлор бар билбейсиң. Алар менен алектенеби. Ошондуктан бул жерде абдан татаал. Ошо менин ушул чакырып кетет элем, негизги чакырыгым ички саясий күчтөрдү ынтымакка, бир консенсуска чакыруу. Бирок ошол эле учурда албетте жанагы коррупция менен буга чейинки жасалган өтө эл үчүн, мамлекет үчүн жасалган кыянаттыктарын албетте кечирүүгө болбойт. Бирок мунапыс берүүнүн кайсы бир деңгээлде мунапыс берүү менен ошол күчтөрдү саясий талаадан чыгаруу аракети, ошондой келишим болсо деген оюмда. Бирок албетте балким элдер жактырбайттыр. Элдерде азыр ушунча 30 жыл каныбызды соруп келген, жанагы митек курттай болгон саясатты жаманганы үй бүлөлөр дейбизби же саясатчылар дейбизби, аларга карата мындай кек бар деп ойлойм да. Бирок эми элибиз айкөл, эгер башчы айкөл болсо элибиз деле айкөл болот болуш керек. Мына дагы бир эрдик десек болобу, же бир чоң жоопкерчиликтүү кадам десек болобу. 30 жылдан бери бизде мамлекет башчысы, өлкө башчысы, президент жеке өзүнүн жоопкерчиликти алган эмес да. Дайыма ошол жоопкерчиликти өкмөт башчыга шылтай койгон учурлар болгон, башка бийлик бутактарына шылтап келген да. Мен жакшымын, өкмөт иштебей атат, аткаруу бийлиги иштебей атат, ушулардын кемчилиги деп. Эми ушундай оор болуп турган учурда азыр Садыр Жапаров бардык жоопкерчиликти өзүнө алып атат. Өзүнө алып, мына элдин колдоосу менен, элдин каалоосу менен 80% кече өткөн референдумда президенттик башкарууну ошо бир адамдын жоопкерчиликтүү болушун эл колдоп берди да. Ушундай оор учурда өзүнө жоопкерчиликти алып атат.
өкмөт деген жаңы баш мыйзам боюнча айта турган болсок, келип аткан референдумдан кийин, дагы 1-2 айдан кийин бизде өкмөт деген түшүнүк болбойт экен, аткаруу бийлиги деген гана түшүнүк болот экен. Анын башында президент өзү туруп, бүт өлкөдөгү оң терс көрүнүштөрдүн баардыгы президент өзүнүн жеке жоопкерчилигине алып атат да. Ушул кадамы кандай болот? Туура болобу ушундай опурталдуу учурда? Шашып кеткен жокпу дейм да? Бул жерде эми шашып кетти деп айтсак, бир жагынан азыр мезгил убакыт ушунчалык, заман ушунчалык бат өнүгүп атат. Ошондуктан шашууга негиз бар. Албетте шашкандын бул кыйынчылыгы, бул ушул оор заманда ошол бүт жоопкерчиликти өзүнө алуу дагы бул опурталдуу нерсе. Менин оюмча мен туура кылып атат деп ишенем. Анткени бизде мындай болуп калганда, биз ошо 30 жыл илгери эле бизде туура эмес, эгемендикти алганда эле туура эмес бир система калыптанып калган деп ойлойм. Бизде ошол аткаруу бийлиги, анан президент өзүнчө болуп калганда, эмнегедир ошол эң башында келген туңгуч мамлекет башчыбыз жоопкерчиликтен качуу, ошол эле учурда бүт бийликтин баарын бир колго топтоо ушундай схемасын ойлоп тапкандай сезилет да. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында ошондой. Аткаруу бийлиги бул же президент деп атаса деле болот, аны премьер-министр деп атаса деле болот, же башкача аталгандар деле бар өзүнүн тилинде да. Башбакан дейби, же кандай дейт. Бирок аткаруу бийлиги, анан сот бийлиги, анан мыйзам чыгаруу бийлиги ушундай эле болуп бөлүнүш керек эле. А бизде болсо президент бул хан болуп алган да. Эчтекеге жооп бербейт, баарынын үстүнөн карап тура турган, ушундай бир функцияны алып алган деп ойлойм да. Ушу 30 жыл мурун ушундай нерсе калыптанып калган. Ал эми жооп берип келгенде эле аткаруу бийлиги же болбосо өкмөт жооп берет. А президенттин жоопкерчилигин карай турган мүмкүнчүлүк жок эсе. Ал президенттин жоопкерчилигин бизде качан карайт негизи? Президент кеткенден кийин, анан жаңы бийлик келгенден кийин, анан эски президенттердин жоопкерчилигин карамай ушундай болуп калды да. Же болбосо жанагындай массалык толкундоолор. Эми ал массалык толкундоолор деле бул эки түрдө болуп атпайбы? Бул элдин чыдамы кеткенде болуп атат бир жагынан. Экинчи жагынан мамлекеттеги ички саясат сырткы күчтөр менен алардын ушундай алар айдаган жака басып бурулбай өз алдынча саясат жүргүзө баштаганда дагы кээ бир сырткы күчтөр жанданып баштайт дагы, анан ички ситуацияны ошо дестабилизация кылганга өздөрүнүн күчтөрүн жумшай башташат. Ошондуктан мен ойлойм, абдан туура эле кылып атат деп ойлоп атам бул жердечи. Бирок жоопкерчилик жагындагы унутпашыбыз керек. Кантип жоопкерчилик тартат? 5 жыл эгер жанагындай баланс болбосо, эч ким канчалык туура эмес иш кылып атса дагы, туура эмес жака кетип атса дагы азаматсыз деп кол чаап отура берет. Эгер аткаруу бийлигинде дагы бийлигин алып, ошол эле учурда бийлик башка бийликтерден мындай ченемсиз чоң өлчөмдө болуп калса, анда туура жолго салууга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ошондуктан эрдик кылат эле, эгер мына жаңы конституцияда ошол туура эмес жолго кетип атса, ошону жолго салып кое турган мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүктү же мыйзам чыгаруу бийлигинеби, же болбосо сот бийлигинеби ушундай өткөрүү жолдору каралса. Себеби көбүнчө эле биздин мамлекет башчылар
мөөнөтү бүткөндөн кийин мен туура эмес жолго кетип калыптым деген сөздөрдү көп айтып калышат го. А туура эмес жолго кеткенге өздөрү күнөөкөр болуп атат да. Бардык бийликти алып атса, эч ким мага каршы сүйлөй албайбыз. 99% ооба деп турса, анан кийин ким батынып ага сын айтат. Сын айткандар жөн эле душман болуп калат. Аны душман деп чыгарып коюшат. Ушундай болуп калат. Эми мынакей тышкы саясат боюнча сөз кыла турган болсок, биз Кыргызстан мындай көп вектордуу саясат кылабыз тышкы мамиледе, тышкы саясатта деп дайыма айтып келебиз да. Бирок иш жүзүндө көбүнчө биз Орусияга гана көбүрөөк ыктап калабыз. Ошол эле учурда коңшулук саясат деген бар. Эң биринчи кезекте биздин коңшу өлкөлөр менен мамилебиз ыраттуу болуш керек болчу. Тилекке каршы кээ бир учурда коңшулар менен мамилебиз аябай бузулуп кетет. Бирок баардык күч аракетти ушу Орусия менен жакшы болгонго аракет кылат да. Эми үчүн ушул тышкы саясатта биз көп вектордуу саясатты тандагандан кийин ошол эле батыш өлкөлөрү менен, чыгыш өлкөлөрү менен, Орусиядан башка өлкөлөр менен дагы биз мындай атаандаш жол көрбөйбүз да. Өзү тышкы саясатыбыз кандай болуш керек бизде? Кыргызстанга кандай мамиле туура келет, багыт артыкчылыктуу болуш керек? Кошуналар мененби, же болбосо ошол жалгыз Орусия мененби? Мен мындай деп айтат элем да. Жана башында айтып кеткен тышкы саясат бул ички саясаттын эле уландысы да. Эгер биз ички саясатыбызда туруктуулукка жетише албай атсак, же болбосо ички саясатта ийгиликтүү жүргүзө албай калсак, анда ошого жараша финансылык муктаждык болушу мүмкүн, же болбосо кайсы бир технологиялык муктаждыкпы, энергетикалык муктаждык, же болбосо жанагы биздин жумуш орундары менен камсыз кылуу муктаждыгы, ошол муктаждыкка жараша анан кийин бир ар мамлекеттердин көзүн карап, ошону тышкы саясат дегендей түр көрсөтүп атабыз да. Эң башкысы бул ички саясат элдин, өзүбүздүн элибиздин ишенимине жетишсек, анда бизде албетте эң биринчи бул кошуна. Эң биринчи жакын мамиледе боло турган бул кошуна. Кошуна мамлекеттер менен тынч, ыргактуу, бир багыттуу иш жүргүзсөң, ошондо андан алыс кошуналар дагы эсептешет. Ал эми биз болсо бул жакын кошуналар менен урушуп атып, мындай кандай десем, урушуп деген эми мындай дипломатиядан алысыраак сөз болуп калат экен. Ошол бир жакшы келише албай атсак, андан ары секирип, андан аркы адамдар менен эми өзүнүн агасын ага албаган деген сыяктуу болуп калат да. Эми андан аркы кошуналар менен, андан аркы мамлекеттер менен мамиле түзүү бул өзүнөн өзү эле татаал маселе. Себеби бизде чек-араларда маселе пайда болот, жүк ташуу маселелери пайда болот, өзүбүздүн карым-катнаш эки өлкөнүн жарандарынын карым-катнашы эң оперативдүү, эң эффективдүү боло турган, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү чанып, анан кийин андан алыс башка өлкөлөрдөн анан колдоо издей баштайбыз да. Ошондуктан мен ушу албетте дүйнөлүк коомчулуктун өкүлү катары ушу мамлекет, биздин мамлекетибиз бардык өлкөлөр менен сый мамиледе болгон бул сөзсүз приоритет, бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок эң биринчи жакынкы, алыскы туугандан жакын кошуна деген, эми кыргыздарда бул философиялык жактан көп эле макал лакаптар менен айтылып келген нерсе бар, накыл кептер бар. Ошон сыяктуу эле алыскы кошунадан бул алыскы туугандан жакынкы кошуна дегендей эле. Анан Россия эми бул биздин тарыхый өнөктөшүбүз, стратегиялык өнөктөшүбүз. Ал жактан качып кутула албайбыз, качып кутулуунун зарылчылыгы деле жок. Бир гана нерсе,
тең ата болуп сүйлөшүүгө жетишиш керек. Канчалык улуу держава болбосун, тең ата болуп сүйлөшүүгө жетиш керек. А тең ата болуп сүйлөшүүнүн эң биринчи сыры эле бул биринчи өзүңдүн таянычың күчтүү болуш керек. А биздин мамлекетибиздин биздин мамлекет башчынын таянычы бул өзүнүн эли. Өзүнүн эли оппозиция дейби, жанагы мурунку бийликтики, андан мурунку бийликтин колдоочулары, андан мурунку бийликтин колдоочулары деп бөлбөй, менин элим, булардын баары менин элим. Ошол жерде жаңылып атканы дагы бар, чалынып аткандары бар, адашып аткандар бүт баары менин элим деп туруп, ошондой бир бекерден Айкөл Манас деген биздин философия, кыргыздын философиясында бул жөндөн-жөн болуп калган нерсе эмес. Ошо Айкөлдүк менен гана жеңет деп ойлойм да. Ана өзүнүн элге таянганда гана биз башка жактан сый, башка өлкөлөр менен сый боло алабыз, тең ата боло алабыз. Ал эми албетте бизде кемчиликтер толуп турат эле. Мисалы мен тышкы саясатта да иштеп келдим. Бул жерде тышкы саясаттын өзүнүн жүргүзүп аткан органдардын, тышкы саясатты жүргүзгөн органдардын өзүнүн мүчүлүштүктөрү абдан көп. Мамлекетибизде кандай бир ирип чириген бир тармактар, бир көңүл бура турган жактар болсо, анын ичинде ошол тышкы саясат жүргүзүп жаткан органдарда дагы ал жакты терең изилдеп, кенен изилдей турган, жолго сала турган да жактар бар. Аны эми өзүм ошо күбө болуп, менин саясий дипломатиялык тажрыйбамдагы бул оркоюп көрүнүп, мага оркоюп көрүнүп калган нерселердин бири да. Ошол мен албетте ушул боюнча сурайын деп аткам. Мына сиз Түштүк Кореяда элчи болуп турганда ошол кездеги тышкы иштер министрлигинин жүргүзгөн саясатына макул эместигиңизди айтып, көз караштарыңыздын дал келбегендигин, жана ал тышкы иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп аткан тышкы саясат боюнча туура эмес жактарын айтып, пикир келишпестикке туш болдуңуз. Ошонун негизинде кызматтан кетүүгө аргасыз болдуңуз да. Ошол көрүнүш албетте бул баягы сиз мурда ошо массалык маалымат каражаттарында жүргөн адам катары, эркин сүйлөй алган адам катары эркин айтып таштадыңыз да. Бирок ичинде ошо тышкы иштер министрлигин жана тышкы саясатта бир топ биздеги мүчүлүштүктөр, ошондой терс көрүнүштөр айтылбай келет да. Бүгүнкү күнгө чейин деле ошол айтылбайт. Баягы жабылып аяк, жабылып бойдон калыш керек дегендей кылыпчы. Ошолдой кемчиликтерди сиз мындай мамлекетке зыян келтирген жактары, эң коркунучтуу жактарын айтып берсеңиз кандай бул? Биз ошону кантип ошондой ачыкка чыгарып, кантип ошону жоя алабыз? Эми негизи мындай түшүнүк, жалган жосу көз боемочулук бир түшүнүк пайда болуп калганда, жабылып аяк, жабылуунча калыш керек. Карга карганын көзүн чукпайт. Карганын көзүн чукпайт деген нерселер бар да. Анан системада эми бул жерде мага да тиешелүү болуп калат. Кайсы бир системага ал сырттан адам келбеш керек. Ошол системадан өскөн адамдар гана болуш керек деген дагы бир нерсени айтып келет. Бул жерде ошо система өзүн өзү коргоо, а биздин система 30 жылдык система жөнүндө жакшы пикир айтылбай келген, азырынча айтылды элек. Системабыз чирип калган да, чириген система болуп калды. Анан ошол чириген система өзүн өзү кантип сактамак эле. Албетте бул ошол жерден системанын ичинен бир чоң реформатор чыгышы мүмкүн, же болбосо сырттан бир реформатор келиши мүмкүн, же болбосо аралаштыруу жолу менен дегендей. Мен эмнени айткым келип атат? Мисалы, мен өзүм жөнүндө айтпай эле коеюнчу, мына УКМК жөнүндө айткым келип атат да.
УКМКда мисалы Ташиев, Камчыбек Ташиев УКМК системасында иштеген эмес. Бирок УКМКга келгенде азыр мындай бийлик бекем мындай бутуна тура элек жатып, ал жактын иши ушундай күндөн күнгө ушундай бир жакшырып баратат. Элдин купулуна толгон иштер. Башында мындай сындар көбүрөөк болуп аткан болсо, азыр барган сайын сындар азайып, мыкты иш жүргүзүп атат деген ушундай маалымат каражаттарынан же болбосо эл аралаганда ушундай сөздөрдү угуп атам да. Бул далил да. Сырттан келген адам системада иштебесе дагы, эми мен Камчыбек Ташиев менен бир 2 жолу, 3 жолу сүйлөшкөм. Негизги маселе бул мекенчилдикте. Ошол мекенге болгон, же болбосо мамлекетке болгон күйүү сезимин өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөргөн адамдар кайсыл жакта болбосун, кайсыл жакка барбасын мамлекетти, ошол ишти алдыга жылдырып кетип атат да. Бунун мисалы ушул Камчыбек Ташиевди мен мисал келтирип айтып кеттим. Башка да мисалдарды айтса болот, бирок азыр баягы мен оюмда көбүнчө коррупция деген тема абдан ойлондурган, мамлекетибизди да ойлондурган нерсе болгон үчүн ушул жагын оюма келип кетти. Ал эми коррупция менен азыр ийгиликтүү күрөшүп аткан, дагы мындан ары ийгиликтүү күрөшө алат деп ишенип аткан ошол адам катары айтып кетип атам да. Ал эми Тышкы иштер министрлигинде болсо эми массалык маалымат каражаттарын 4-чү бийлик деп мындай сооротуп эле айтып койгондой негизи. 4-чү бийлик болсо болгондур. Балким бул Советтер Союзу кезинде болгондур. Эгер кайсы бир маалымат каражатына бир сын пикир чыкса, бул нерсе жоң калбайт эле да. Ал жак сөзсүз ийне жийине чейин. Азыр эми маалымат каражаттары көбөйдү. Ар бир адам, жеке адам эле өзүнчө маалымат каражаты болгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок албетте бул эми өзүнчө тема. Ошол маалымат каражаттарына ошол эле Тышкы иштер министрлиги жөнүндө канчалаган жанагы өткөн бийлик айтып келгендей канчалаган фактылар чыкса дагы, көрсө дагы көрбөксөн болгон ушундай окуялар болуп келди да. Ал эми мен жанагы башында айтып кеткендей козгогон темалар ушул жаңы бийлик келгендин алгачкы айларында айттым эле. Алардын баары жыл айланбай бир нече айларда ушундай далилденип отурду. Ошолордун бири эле мисалы жанагы Турцияда, Кыргызстанда издөөдө жүргөн адам Турцияда ээн эркин болгондо дагы дипломаттык номер 1 номер 1 дипломатиялык номери бар машина менен ээн эркин жүргөнү Кыргызстанда издөөдө жүрөт. Ал жакта болсо кеңири элчиликте жүрөт, дипломатиялык номерди алып алган, ушинтип жүрөт да. Анан ал нерсени мен ушул 2017-2018 жылы айтып, ошону айта коем деп, балким бунун артында чоң акчалар бардыр. Ошо системадабы же системадан сыртындагы ошол акчалардын айынан балким мен ошо ыңгайсыз фигурага айланып калган болушу мүмкүн. Андан башка да толгон токой маселелер бар. Дипломатиялык паспорттар боюнча мен оюмча жана айтып кеттим го, УКМК боюнча дагычы. Эгер УКМК терең казса, дипломаттык паспорттардын тиешеси бар дагы, тиешеси жокторду дагы карап чыгып, дагы толтура бул багытта дагы иш жүргүзсө болот. Ага жардам берүүгө даяр ошол системанын өзүндө
тышкы иштер министрлигинин системасында иштеген дагы адамдар бар деп мен билем. Ар бир системада ошондой системада иштеп туруп, бирок алы жетпеген мүмкүнчүлүгү болсо эле, ошо мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп берсе эле ошо жардам берүүгө даяр болгон адамдар бар да. Анан мен дагы бир өкүнүчтүү жагдай ушул биздин бир 20дан ашык чет өлкөдө, мамлекетте биздин элчиликтер бар да. Ошол элчиликтерде иштеген көпчүлүк элчиликтин кызматкерлери мындай кыргызча сүйлөбөгөн, кыргыз тилин жакшы билбеген адамдар да. Аны көрүп жүрөбүз, кызматкерлер. Анан керек болсо ошо элчилердин дагы айрымдары кыргыз тилинде жакшы сүйлөй алышпайт. Анан ошолор кыргызча сүйлөй албаса, алар кыргызча түш да көрбөйт да. Себеби кыргызча ойлонгон адам дили кыргыз болсо, ал түшүн кыргызча көрөт. Анан кыргызча түш көрө албаса, кыргызча сүйлөй албаса, ошолордо мекенчилдик сезим канчалык болуп атат деп мен ошолорго таң кала берем да. Анан мен көбүнчө айтам, силер эмнеге ушул орусча сүйлөйсүңөр, кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү? Жок дегенде биз келгенде кыргызча сүйлөп кичине жыргап албайсыңарбы деп сындап айтып жүргөм да. Убагында бул маселени мен көтөрүп бир топ ызы-чуу салган учурлар болгон. Анан ушул эгер ошол бизди мамлекетти сыртта ошол өлкөгө тааныта турган кызматкерлердин мамилеси ушундай болсо, өлкөгө карата мекенчилдик сезими кандай болот? Биз жалаң эле ушу англис тилин билген, орус тилин билгендерди элчи кылышыбыз керекпи же элчилик кызматка жөнөтүшүбүз керекпи? Эми сиздин ушул позицияңыз мага абдан жагат. Мурдатан бери билген адам катары айтып келем. Кыргыз тилине болгон күйгөн сезим, эми кыргыз тилине болгон деген бул кыргыз мамлекетине болгон, кыргыз салттарына болгон, анан ошондой эле бул мамлекетибиздин өнүгүшү, мамлекетибиз мындай дүйнөлүк аренада өзүнүн ордун алышы дагы негизги бул фундаменти кыргыз тилинен башталат да. Анан кыргыз тилин биз чанып атып, мына бүгүнкү күнгө келип атабыз. Анан ошол сиздин ушул позицияңызды мен көптөн бери билген адам катары абдан баалайм. Буюрса бул жактан ошо сиз менен санаалаштар бул жакта жасай турган иштер, 30 жыл жасалбай калган иштер абдан көп деп ойлойм да. Ал эми сурооңузга келгенде, эми мындай да, байкасаңыз керек, биздин ушул мигранттарыбыз эң көп болгон Россияны алайлы, Орус Федерациясын, же болбосо Казакстанды деле алайлы. Ошол мамлекеттерде дагы негизги биздин жарандарыбыз кыргыз тилдүү жарандар болчу да. Ошондой болуп алгачкы жылдары, кийин деле. Бирок ошол мамлекеттерде кыргыз тилин эне тили катары эмес, өгөй тили катары мамиле кылып келген адамдар болгон, дайындоолор болуп калган. Албетте бул туура эмес. Анан өзүм да дипломатия чөйрөсүндө байкасаң, мен өзүм байкаганым эми, бул сөзсүз элчилер эмес. Экинчи, үчүнчү пландагы кызматкерлер, же болбосо түздөн түз ушул жарандарыбыз менен иштеген консулдук кызматкерлер кыргыз тилин билбегени, анан эгерде угуп калчым, кыргызча сүйлөп келгенде орусча сүйлөө дегендей ушу ишарат кылган учурлары, албетте бул зээнди кейите турган нерсе. Кыргыз мамлекети аларга ушул шарттарын түзүп, кыргыз жарандарын, бул жерде улутчулдук сөз жөнүндө эмес сөз. Бул мамлекеттин баалуулуктары, кыргыз тили эң бир жогорку баалуулуктардын бири кыргыз тилде. Ошолорду четке кагып атканы зендикей деп. Анан өткөндө да бир сөз болуп калды эле. Бул тилди билбейт экен, ал тилди билбейт экен деп кайсы бир дайындоолор жөнүндө айтканда да мен айттым.
тил билбеген албетте кайсы бир ошол мамлекеттин тилин билбеген бул кемчилик катары караса болот депчи. А бирок кайсы жөнөтүп аткан мамлекеттин тилин билбеген бул трагедия да. Ошол кээ бирки элчилерибиз ошол жөнөтүп бул жактан элчи кылып жөнөтүп атып, элчилерге гана тиешелүү эмес, бул дипломаттарга тиешелүү. Ошол жөнөткөн мамлекеттин тилин билбегени, кыргыз тилин айтам да, Кыргызстан жөнөтөт да. Ошол тилин билбеген албетте бул трагедия. Буга эми көз жумуп келишкен, бул ушундай традиция болуп калган го менин оюмча. Башка тилде сүйлөгөн адам бул ушундай билимдүү, илимдүү деп. А чын-чынында сиз байкасаңыз, чыныгы илимдүү, билимдүү адам деп нукура кыргызча сүйлөй алган адамдарды чыныгы илимдүү, билимдүү деп мен эсептейт элем да, бардык жагынан. Анан жөн гана кыргызча эмес, тунук нукура ошо кыргыз тилинде сүйлөгөндөр. Бирок бул нерсе баягы чет тилди билүүнүн ролун төмөндөтпөйт. Чет тилди билүү бул албетте ошол барган мамлекетте иш жүргүзүүгө мындай негизги инструмент катары бул керек. Рахмат. Мына биз бүгүн өлкөбүздүн ички тышкы саясаты жаңы президент Садыр Жапаровдун доорунда кандай жүрүш керек жөнүндө азынаулык сөз кылдык. Мен ойлойм бул тема абдан кызыктуу. Кийин дагы бул темага кайрылабыз. Сизге дагы бир жолу рахмат. Келип студиябызга кенен кесир маек куруп бергениңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Рахмат.